Assalamu alaikum. Amansыздарбы? Илгери бир өткөн замандарда бирин-бири өтө урматтаган, кадырлашкан эки дос кел дүйнөнү бир кыдырып келеличи дешип сапарга чыгышат. Анан узак жол басып, чарчап чалыгып дегендей бир карт дарактын түбүнө көлөкөлөп тыныгышат. Жолго деп ала чыккан гүл азыгынын баарын тең бөлүшө жеп, чогуу өзөк жалгашат. Анан бирөөсү экинчисине айтты: досум, эгер сен падыша болуп кала турган болсоң эмне кылар элең деп сурайт. Жамбаштап жатып алып көктү тиктеп кыялданып. Кокус падыша болуп калчу болсом, өлкөмдө темирдей тартип түзүп, бүт жерде акыйкат орнотмакмын. Мамлекетимде жашаган ар бир киши эмне кааласа, ошону аткарат элем. А сенчи деп суроо задат да беркисине. Анда беркиси саамга тымпыйып, анан мындай кекердүү үн менен: менби? Мен анда ошо киши аттуунун баарын астыма чөгөлөтүп тизелетмекмин. Өлсө оронгонго кепин таба алгыс кылып, өздөрүн өлө кордоп, оокаттарын, мүлктөрүн өртөп, жер менен жексен кылмакмын деп тиштенет да. Кызык, анчалык эмне кордоң бар элди? Деп берки досу таң калат. Анткени бул пенде дегениң күнөөгө чөмүлүп жүрө берчү бир адашкан бир шоркелдейлер. Жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы түшүнбөйт. Ошон үчүн так ошентип кордолгонго татыктуу бир келеси болор деп орой түрдө, орой формада кошулдайт. Эртеси достор сапарын андан ары улашат. Узакка жол басышып, акыры бир мындай чоң, ири калаага туш болушат. Элдер аянтка чогулуп баары эле асманды шыкырай карашат дейт. Ар бир кишинин колунда бирден мындай кесим эт. Көктө болсо кыйкулап бир куш, бүркүт учуп жүрүптүр. Анан эки дос мындай астайып эле сураштырса, көрсө, бир күн мурун ушул өлкөнү башкарып турган башчысы мындай о дүйнөгө кетиптир, капылет. Артында мураскер болчу эч бир тукуму жок экен, уулу жок экен. Анан акылмандардын, аксакалдардын кеңеши менен маркум ошол падышанын капастагы бир сүйүктүү бүркүтү бар экен, ошону асманга учуруп, анан ал куш жерде чогулган адамдардын кимисинин башына консо, ошону өлкөнүн элин башкарган бир башчы кылып шайлап алышмак болгон чак экен да. Ошентип бүркүт асманды бир нече айланып, акыры непадам эле жанагы алыстан сапарга артып келген эки достун баягы кара мүртөз орой урагынын башына конот. Бул мамлекетке эч бир тиешеси жок, чоочун жолочуго бул деп андан шекшинип, шаардыктар бүркүттү кайра учуралы дешет, кайра учурушат. Бүркүт асманда калгып учуп айланып, кайра эле жанагы жолоочунун башына конот. Тагдырдан качып болобу? Эки достун баягы кара өзгө үрөгү ошентип тактага отурат. Анан көрүп ал. Баягы дарактын түбүндө отуруп кыялданган максатынын баарын ошо кыялдангандай аткарат. Бийликке отурган жанагы падыша. Өлкөдөгү бүт адамга кочойгон чоң-чоң салык салат. Каардуулугун көрсөтөт, кара мүртөздүгүн көрсөтөт, акыйкатсыздыгын көрсөтөт. Анан аргасы курган эл каардуу падышанын баягы досун издейт, табалы деп. Анан таап, досуңа айтчы, бизди анчалык кордобосунчу, аясынчы деп жалбарышат. Анан ал макул айтса айтайын деп тактыда отурган падыша досуна барат. Падыша эшиктен кирип келген досун кучак жайып, кубана тосуп алат. Анан элге арачы түшүп, ортомчу болуп, ушундай максат менен келгенин укканда, кайра падышанын каштары жыйрылып, түктүйүп, тиртеңдеп, өзүңө тиешеси жок ишке башың тыкпай жүргүн. Эсиңдеби жанагы дарактын, бактын түбүндөгү сүйлөшүбүз? Ооба, мен бул элди кордодум, ар кыл акыйкатсыздыктарды кылдым, чүнчүттүм, эми эмне, сен муну өзүңө залал болот деген турасыңбы мага? Болмоктон болсун. Буларың деген жеткен аңкоо дөдөй калк. Менин көрсөткөн кордуктарыма татыктуу калк. Кайдагы бир бүркүттү, кушту асманга учуруп, анан анысы айланып келип башыма коно калса эле,
хан көтөрө коюшкан буларда мындай мээде эле жок экен. Караңгы эл эмнеге татыктуу болсо, так ошол үлүшүн алышты. Акылман падышалуу болгусу келсе, эл өзү дагы акылман болушу керек. Караңгы, түркөй, аңкоо эл кудум ошондой эле падышага татыктуу дептир. Жанагы кара өзгө падыша Кытмыр күлүп. Икаядан кандай ибарат алабыз? Мына 30 жылдан ашуун бизде Кыргызстанда 5-6 президентти көрдүк. Мындайча айтканда көп падышаларды көрдүк, хандардын бат-бат алмашканын мындай бир себеби эмне дейм да? Себеби мындай түшүнүктүү эле. Бийлик начар, бийлик иштебейт, бийлик жашообузду оңдобойт. Ошон үчүн бийлик кетиши керек деп ошентип отуруп 6 бийликти көрүп койду биздин эл. Анан баягы политологиялык серепчилик баа менен алганда, ошо бийликтердин жакшы болбой атышынын себебин саясаттануучулар, ошол серепчилер ар кандай кылып айтып жүрүшөт теориясы менен. Ал эми бүгүнкү биз айткан икаябыздын деңгээлинде, алкагында карачу болсок, тыянак бирөө эле. Эл өзү кандай болсо, демек ошондой бийликке татыктуу экен. Жашообуз мындай чындап эле оң болуп, ыйманыбыз чындап эле жакшы болуп, падышаларыбыз чындап эле өзгөрүп жакшы боло баштаса, демек эл оңоло баштаптыр. Элдин көзү эми ачыла баштаптыр деп түшүнүш керек. Ушундай. Убактыңарды бөлүп ушул икаяны укканыңарга рахмат. Жакшы икаялардан жакшы ибарат алалы. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.